Кыргыз өкмөтүнүн АКШ өкмөтү ортосунда келишимди денонсациялоо тууралуу чечимди кабыл алышына АКШнын мамлекеттик департаменти Азимжан Аскаровго адам укугунун коргоочусу сыйлыгын берүү чечими түрткү болду. Аскаров 2010 жылы июнь Коок алаңы маалында массалык башаламандыкты уюштурган, улуттар аралык жаңжалды тутанткан жана милиция кызматкеринин өлүмүнө катыштыгы бар деген кине менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Бул Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы достук мамилеге жооп бербейт. Өкмөттүн республика боюнча улут аралык биримдикти, ынтымакты бекемдөө аракеттерине зыян келтирет. Мындан улам Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтүнүн ортосунда 1993 жылы 19 майда кол койгон кызматташтыкты жеңилдетүү тууралуу келишимди денонсациялайт. Июнь окуясы күч алып турган кез. Касташуунун жалыны Жалал-Абадка жеткенде өзбек улутундагы элдердин тобу Бишкектен келе жаткан колоннаны өткөрбөө үчүн Базар Коргондогу Бишкек-Ош трассасын жаап алганы тууралуу маалымат түшкөн. Кийин алардын арасында Азимжан Аскаров бар болгону билинген. Алар Кара Үңкүр дарыясы аркылуу өткөн көпүрөнү жардырып, куралсыз милиция кызматкерлерин жок кылууну пландаган. Капитан Сулайманов дал ушул адамдардын колу менен өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Базар Коргондогу Ош Бишкек трассасы жабылган. Өзбек улутундагы топ баррикадаларды орноткон. Куралсыз милиция жолду сүйлөшүү жол менен аштыруу үчүн келишет. Бирок жаалданган топ ага жол берген эмес. Тартип сакчылар ушул окуяда аларды өлтүргүлө деп үндөп жүргөн Азимжан Аскаровду көргөнүн тастыкташат. Элдин ичинде начальник милицияны залогко алып, калган сотрудниктерди, милицияларды өлтүргүлө деп үнү чыгып элге ушинтип элди эмнесин козготканда. Элди бөлүп жарып, ошо өзбек улутуну ошо көтөрүп чыккан ошо бул Азимжан Аскаров болот. Кызматташуу келишимин жокко чыгарган өкмөттүн чечиминен кийин АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кат жүзүндө расмий маалымат билдирип, Кыргыз өкмөтүнүн эки тараптуу келишимден баш тартуу жөнүндө билдирүүсүнө көңүлү иренжигени айтылат. Ошол эле учурда АКШнын өкмөтү эгемендик жылдары Кыргызстанга демократиялык өзгөрүүлөрдү колдоого $2 миллиард каржылык көмөк көрсөткөнүн маалымдайт. 1993 жылкы келишим АКШнын Кыргызстанда гуманитардык жана техника-экономикалык жардам берүүгө укуктук негиз түзөт. Биз Кыргызстандын эли үчүн пайдалуу бир нече программалардын токтоп калышына себепкер боло турган мындай чечимдин натыйжасы кандай нукта өзгөрүшү мүмкүн деген техникалык жактарын изилдеп жатабыз. Андай программаларга экстремизмге каршы күрөшүү, экономикалык өнүгүү жана жумуш орундарды түзүү, билим берүү тармагын өнүктүрүү жана Кыргызстандын демократиялык өнүгүүсүн колдоо кирет. Биз кыргыз эли менен мамилебизди жана колдообузду улантмакчыбыз. Бул чечимдин себеби катары Кыргыз өкмөтү АКШнын мамлекеттик департаменти ыйгарган адам укуктарын коргоочусу сыйлыгы жөнүндө кабатырлануусун белгиледи. Ушул маселе боюнча даана болгондой кээ бир убактарда көз караштарыбыз келишпей калышы мүмкүн. Бирок ар башка пикирде болгонубуз менен мындай ачык сүйлөшкөн ийкемдүүлүк ортодогу мамилебизде чыңдай турган нерсе. АКШнын мамлекеттик департаменти Азимжан Аскаровдун сыйлыгын анын уулуна салтанат менен тапшырды. Ошол эле учурда Мыктыбек Сулаймановдун жакындары анын өлгөнүнө ишенгилери келбейт. Мыктыбек күлгүндөй 41 жаш курагында бейгүнөө мыкаачылардын колунан каза болду. Күйүтү басыла элек көзүнүн жашы кургай элек маркумдун жубайы Чынара Бечелова Аскаров сыяктуу мыкаачы адамдарга сыйлык берилгенине нааразы. Мынантип дагы премия берип койсо, башка берип койсо, кыжабыбыз кайнап бир нерсе болуп, дагы бир мындай провокация болуп кетет да. Провокация издеп атат да Америкачы, провокация болуп кетсе дагы топлоң чыгып кетсе, ошону менен дагы Америка кичине байыса. Ошол эле Американы көздөгөн. Аны түшүнбөгөн биздин баягы кыргыздар ошолардын Американын сөзүн сүйлөп отурушат. АКШнын Азимжан Аскаровго сыйлык тапшырары өлкө жарандарынын нааразычылыгын да жаратты. Жалал-Абад облусунун Базар Коргон районунун жашоочулары эркинен ажыратылган Аскаровго каршы митингге чыгышты. Нааразычылык билдирген эл АКШнын бул кадамын жаңыдан бүтүп бара жаткан жараны сыйрып, улут аралык мамилеге от жагуу катары баалоодо. Азимжан Аскаров деген ушул жерде келип уюштуруп, Кара Үңкүр дарыясынын боюнда эки элдин ортосунда от жагып турган, от жагып канчалык жаңжалды алып келсе, ошого карабастан бүгүнкү күнү буга сый урмат көрсөтүш элдин кызын келтирет. Ошого биз каршыбыз. Бүгүнкү күнү ошо элчи келет деген сөздү келдик бул жерге. Келсе тилин билбесек да биз эсептешибиз келет. АКШнын мамлекеттик департаменти Азимжан Аскаровго адам укуктарын коргоочу деген сыйлык бергенине Кыргызстан калкынын ассамблеясы да нааразы. Ассамблеянын Оштогу бөлүмүнүн өкүлдөрү АКШнын бул кадамын улуттар аралык ынтымакты бузуу үчүн жасалган кадамы деп баалады. Өзбек улуттук маданий борборунун облустук бөлүмүндө биз бул маселени обсуждать кылып чыктык. Аскаровду тааныган киши чыкпады. Буну билген киши, буну баягы
эл укукун коргоочу катары бир намы мурун чыккандай эмес экен, ошону билген жокпуз. Эми бу жерде айтып кете турган нерсе, бул камакта отурган адам өзү соронбосо керек ошо эмени. Бирок Американын ниети түз эмес да. Американын ниети түз эмесин бардыгыбыз көрүп турабыз муну мына Ирак маселесинде, Афган маселесинде, Украина маселесинде. Ошондой эле 10-жыл болуп өткөн өзүбүздөгү окуядагы маселеде Америка бул ишти кандайдыр бир ниетini туз тутпагандыгынан дагы бүгүнкү күндө интимакка келип калган элди бир кандайдыр нааразылыкка алып келиш максатында кылган иш деп ойлодук. Өкмөттүн эки ортодогу кызматташууну жокко чыгарган чечимине карата Тышкы иштер министрлиги кыска жана түшүнүктүү кылып төмөнкүдөй жооп узатты. В этой связи согласно. Бул макулдашуу Кыргызстандын аймагында техникалык жана гуманитардык максаттагы долбоорлорду ишке ашырууну камсыздап, ага катышкан америкалык персоналга бир топ жеңилдиктерди берчү. Биз келишимдин алкагында Америка Кошмо Штаттары тарабынан берилген жардамдар азайып же таптакыр берилбей калышы мүмкүн экендигин күтүп жатабыз. Бирок маселе биздин өлкөнүн ичиндеги улут аралык тынчтыктын жана ынтымактын бекемделишине атайлап доо кетирүүнү көздөгөн учурда жана мындай кырдаал биздин мамлекеттин улуттук кызыкчылыктарына таптакыр жооп бербей калганда АКШ өкмөтү тарабынан берилген кандай гана жардам болбосун өзүнүн маанисин жоготот. Өкмөттүн келишимди бузуу чечимин талдоочулар да колдоого алышты. АКШ менен келишимди денонсациялоо эки өлкөнүн өкмөттөрү ортосундагы бир топ келишимдерге терс таасирин тийгизгени менен Кыргызстан бул кадамга туруктуулукту максаттап барды дейт Токон Мамытов. Азимжан Аскаров биздин жана райондук областтык республиканын жогорку сотунун чечиминин негизинде соттолгон да. Ошол июнь окуягында карашалуу окуяларга түздөн түз тиешеси бар. Ошондо кан төгүлгөн, адамдын өмүрү кыйылган деп туруп анан ошол өкүмдү чыгарып атса, анан ошол адамга башка адам түгөнүп калгансы ошол адамга ушул сыйлыкты тапшырып атканы бул таң каларлуу болуп атпайбы? 5 жыл өттү 2010-жылкы окуяларга жаңы эле улуттар аралык мамиле түзөлүп, жаңы эле элдердин кыргыз, өзбек, башка улуттардын улуттар аралык мамилелер түзөлүп оңолуп келатканда көздөп болсо ушул кадамга барып атат. Албетте өкмөт баягы проектилер бар эле. Проектилерди карап биз ошондон коркуп анан баягы маани берген жокпуз, биз реакция жасаган жокпуз деген болбойт болчу. Ошон үчүн мен ойлойм өкмөт туура эле кадамга барды. Темир Сариев кол койгон токтомго жана эл аралык келишимдер тууралуу мыйзамдын тартибине ылайык 2015-жылдын 20-августунан тарта Кыргыз өкмөтүнүн жана АКШ өкмөтүнүн ортосунда кызматташтыкты жеңилдетүү тууралуу келишимди жокко чыгарган токтом күчүнө кирет. Нургүл Жумабекова, Бекназар Шерманбетов, Коомдук 1 канал.